Менин атым Алтынгүл, Улуттук кыздар федерациясынын ушул учурда жетектөөчү кызматында иштеп келем. Ошондой эле биздин Улуттук кыздар федерациясы менен бүгүн сиздер менен тыгыз байланышып, сиздер менен таанышып кетели деп чечтик. Анткени биздин кыздар федерациясы 10 жаштан 18 жашка чейинки кыздар менен иштейт. Жалаң кыздар менен иштейт. Биз 2001 жылдан бери иштеп келатабыз. Анан 2013 жылы официалдуу түрдө каттоодон өтүп, кыздар федерациясы болуп, документибизди алып, ошондон баштап кыздар багытында 10 жаштан 18 жашка чейинки кыздар менен иштеп келатабыз. Мына сиздер менен. Биздин организацияда сиздер жакшы жетишкендигибиз, Улуттук кыздар федерациясынын жетишкендиги 16 жашында Айтурган Жолдошбекова деген кызыбыз оондун трибунасында кыздардын маселесин сүйлөп, ошол жерде доклад кылып, дүйнө жүзүндөгү, бир гана Кыргызстандын эмес, дүйнө жүзүндөгү кыздардын маселелерин ошол жерде көтөрүп, сонун жумуштарды аткарып келгенбиз. Биз буну өтө чоң жетишкендик деп эсептейбиз. Ошол учурда өзүңүздөр кыздар деги эле коомчулукта байкап атасыздар, акыркы күндөрү кандай маалыматтар болуп атат, кандай иштер болуп атат. Деги эле биздин коом деградация болуп, кыздарга агрессивдүү кол салуулар өтө көбөйүп баратат да, өзүңүздөр билип атасыздар. Бул бизди өтө өкүндүрөт. Өзү негизи кыргыздарда сөз бар го, өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман деп. Мына ошондой маалыматтарды укканыбызда биздин өзөгүбүз өрттөнүп, кадимкидей биздин урпактарыбыз кимдер? Мына бүгүнкү секелек кыздарыбыздар, урпактарыбыздын келечеги, кыргыздын келечеги кимде? Мына ушул бүгүнкү мына көчөттөй болгон сиздердин колуңуздарда. Эгерде сиздер акылдуу болуп, биз колдоп, төрт тарабыңыздардан колдоп, ден соолугуңуздарды карап, лидерлик сапаттарыңыздарды карап, деги эле сиздерге болгон, кыздарга болгон мамилебизди өзгөрткөнүбүздө, биздин Кыргызстандын кыздары, биздин келечегибиз өтө мыкты болот деп ишенем да. Ошондуктан сиздер менен биздин кыздарыбызды мына Апаз Жумагулов деп бизге кошулуп, биздин катарыбыз дагы кеңейип атат. Сиздердин мектептин жетекчилигине, өзгөчө Медина эжеге чоң ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атыман, Кыздар федерациясынын жааматынын атынан чоң ыраазычылык билдирем. Анткени биз менен тыгыз байланышта болуп, сиздерди, биздин кыздарыбыз да бар бул жакта, биздин кыздардын лидерлигин, кыздардын төрт тарабынан колдойлук деп бирге кызмат. Кыргыздарда сөз бар да, ата акыл сөз айтса, дакка болот кыз бала. Эли бартап бааласа, дакка болот кыз бала дейт. Ошон үчүн кыздарыбызды баардык жагынан колдогубуз келет. Албетте сиздерди колдогондо сиздер дагы өзүңүздөргө тиешелүү жоопкерчиликти сезе билесиздер деп ишенемин. Сиздерге болгон жоопкерчилик өтө чоң. Андыктан бүгүнкү азыр өтүлө турган семинарда активдүү катышасыздар деп ишенем. Бизде сиздерге болгон белектерибиз бар. Ошондуктан активдүү катышыңыздар, катарыбызга кошулуңуздар, келиңиздер. Анда мен сөздү кыскартып, биздин Улуттук кыздар федерациясында аталар кыймылы бар, аталар кыздарды колдойбуз деген кыймыл бар. Мына ошол кыймылдын жетекчисине сөз берейин. Сиздерге чоң рахмат.